Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити дипломатиялык кызматкерлердин кесипкөйлүүлүгү жана кыргызстандыктардын колдоосу менен ийгиликтүү өттү, деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бишкек шаарында 2019-жылдын июнь айында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешине даярдык көрүү жана өткөрүүгө активдүү катышкандыгы үчүн мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде. Мамлекет башчысы өткөн Шанхай кызматташтык уюму саммити өлкөнүн саясий жашоосундагы ири окуя болгонун белгиледи, деп маалымдайт президенттин аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Дүйнөлүк державалардын лидерлери Бишкектен азыркы замандын эң актуалдуу маселелерин талкуулашып, тиешелүү чечимдерди кабыл алышты. Миңдеген массалык маалымат каражаттары Бишкекте саммиттин жүрүшүн дүйнөлүк телеканалдардан чагылдырышты. Дүйнөлүк коомчулук биздин өлкөдө өткөн Шанхай кызматташтык уюму саммитин 2019-жылдын эң чоң саясий окуялардын бири катары баалады, деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Президент мындай ири эл аралык иш-чараны өткөрүүгө кыргызстандыктар өз колдоосун көрсөтүшүп, биримдик жана ынтымактын үлгүсүн көрсөтүшкөнүн белгиледи. Мамлекет башчысы ошондой эле куруучулардын, шаардык кызматтардын, ММК өкүлдөрүнүн жана чыгармачыл инсандардын чоң саламын белгилеп өттү. Улуттук жана эл аралык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктүн жаңы бланкалары, ошондой эле транспорт каражаттары тууралуу документ өлкө жарандарына жеткиликтүү болот. Бул тууралуу премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев жаңы үлгүдөгү бланкаларды киргизүү боюнча өткөн кеңешмеде билдирди. Өкмөт башчы мамлекеттик маанидеги документтерди жана атайын мамлекеттик бланкаларды жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктү даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга жарыяланган тендердин жыйынтыгы боюнча Гознак ЖЧКсы жеңүүчүлөрдүн бири болгонун белгиледи. Мухаммедкалый Абылгазиев айдоочулук күбөлүктүн бланкаларынын баасы 90%га чейин кыскарганын белгиледи. Бул өз кезегинде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн баасынын төмөндөшүнө алып келет. Муну менен бирге Мухаммедкалый Абылгазиев баса белгилегендей, жаңы айдоочулук күбөлүктөрү киргизүүнүн максаты алардын баасын төмөндөтүү гана эмес, коопсуздук камсыздоонун алдыңкы технологияларын колдонуу менен заманбап корголгон документти түзүү болуп саналат. Жаңы үлгүлөр айдоочулардын өздүгүн идентификациялоонун эл аралык талаптарына дал келет. Ал Кыргыз Республикасынын аймагында гана эмес, анын чегинден тышкары дагы зор ишенимге ээ болот. Жаңы үлгүдөгү 20дан ашуун коргоочу элементи бар. Бул аларды эч ким жасай албай турганын айтып турат. Атайын сканерлерде жасалма экендигин же жоктугун көрүүгө болот, деп билдирди премьер-министр. Жаңы улуттук жана эл аралык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр 2019-жылдын ноябрь айынын аягында берилип баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Мурда улуттук үлгүдөгү күбөлүктөрдүн бланктары курс боюнча 925 сом турчу, азыр алардын баасы 100 сом 86 тыйын. Эл аралык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктүн бланкынын баасы 577 сомдон 52 сомго чейин арзандады. Кыргызстанда 2019-жылы банкоматтардын саны былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6,2% өстү. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов билдирди. Анын айтуусунда президенттин 2030-жылда аймактарда өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыгынын талаптарын аткаруунун алкагында өлкөнүн региондорунда финансы кызмат көрсөтүүлөрүн санариптештирүү жана банк жабдууларын орнотуу боюнча иштер уланууда. Өткөн жылга салыштырмалуу банкоматтарды 6,2%га же 95 банкоматка, ал эми пост терминалдар 16,6%га же 1539 бирдикке көбөйдү. Мындан тышкары жылдын аягына чейин Улуттук банк коммерческий банктар менен дагы 100 банкоматтарды алып келүү жана орнотуу программасын ишке ашырылып атат. Бул буюрса жылдын аягына чейин келет. Контракттардын баары кол коюлган, азыр поставка процесси болуп атат. Ал эми 2019-жылдын 1-сентябрына карата банктык төлөм карталарынын саны 2,8 миллион даананы түзүп, жыл аралыгында 21,7%га көбөйгөн. Толкунбек Абдыгулов билдиргендей, Эл-карт улуттук төлөм карталарынын саны 1,4 миллионду түзөт. 2018-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 27,3%га көбөйгөн. Кыргызстан бир жуманын ичинде дээрлик 4000 тонна жер жемиш экспорттоду. Бул тууралуу Айыл чарба, тамак-аш менен ыр-жайы жана мелиорация министрлигинин өсүмдүктөрдүн карантини департаментинин директору Илич Марсбек уулу билдирди. 30-сентябрдан 4-октябрга чейин 10 000 тоннадан ашуун ата мекендик азыктар экспорттолгон. Россия жана Казакстанда экспорттолгон товарларды текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча 1317,7 тонна жашылча, 2338,6 тонна жер жемиш текшерилген.
Андан тышкары Россия, Казакстан, Түркияга 1615,5 тонна кургатылган жер жемиш экспорттолгон, деп маалымдады Марсбек уулу. Ал кошумчалаганда текшерүүнүн жыйынтыгында бузуулар табылган эмес. Россия Федерациясынан бизде өндүрүлгөн экспорттолгон продукциялар кайтып келди деген маалыматтар чыгып жатат. Бизге расмий түрдө бир дагы машина же болсо бир да груз кайтып келген жок. Үстүбүздө жылдын 9 ай ичинде 30.597 фитосанитардык сертификат берилген. Бишкекте Улуттук китепкананын Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз-Түрк маданий борборунун залында кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыковдун 70 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция жана 5 томдук тандалмалар жыйынынын бет ачары болуп өттү. Конференцияга акындар, жазуучулар, филологдор, тилчилер жана башкалар катышышты. Асан Жакшылыков 5 томдук китебин 20 жыл аралыгында топтоп жазып келгенине токтолду. 1997 жылы алгачкы 5 томдугум жарык көргөн, андан кийин 20 жыл өтүп кетиптир, ошол аралыкта бир топ эмгектерим жарыяланды. Ошолорду карап чыксам 2 томум поэзия болуп калды. Бир томду орусчага котордум. Ал эми 3 жана 4 томду залкарлар жана замандаштар деп кыргыз элине кызмат кылган адамдар жөнүндө жаздым. Акыркы том учкул сөздөр жана макала каттардан турат. Азыркы учурда Москва жана Түркияда боло турган жолугушууга даярданып жатабыз, деп билдирди Асан Жакшылыков. Ошто түрк дүйнөсүнүн сүрөтчүлөрүнүн көзү менен көргөзмөсү ачылды, деп кабарлайт Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы. Маалымат кылайык, күн мурун Оштогу Алымбек Датка этнографикалык комплексинде түрк дүйнөсүнүн фото сүрөтчүлөрүнүн Оштогу 16 жолугушуусунун алкагында Ош түрк дүйнөсүнүн фото сүрөтчүлөрүнүн көзү менен аттуу сүрөт көргөзмөсүнүн ачылыш аземи болду. Ага Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров, Түрксойдун Кыргызстандагы өкүлү Кожогелди Култегин, түрк дүйнөсүнүн фото сүрөтчүлөрү, шаар тургундары жана жаштар катышты. Көргөзмөгө 12 сүрөтчүнүн 3төн сүрөтү болуп, жалпысынан 36 сүрөт коюлду. Анда сүрөтчүлөр Ош шаарын жана облустун чагылдырган. Айта кетсек, буга чейин түрк дүйнөсүнүн фото сүрөтчүлөрү Оштун көрүнүктүү жерлери Сулайман тоону, Борбордук базарды кыдырып, Ош шаарынын күнү элдик майрамын сүрөткө тартышкан. Ошондой эле Ноокат районунда жайгашкан Абшир Ата шаркыратмасын кыргыз айылдарын жаратылыш көрүнүштөрүн да сүрөткө тартып кайтышкан. Кыргызстандык спортчулар дзюдо боюнча Азия кубогунда 19 медаль утушту. Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында өспүрүмдөр арасында дзюдо боюнча Азия кубогу үчүн мелдеш болуп өттү. Бул тууралуу Эл аралык дзюдо федерациясынын сайтында жарыяланды. Мелдеш 5-6 октябрь күндөрү өтүп, ага 6 өлкөнүн спортчулары катышты. Кыргызстандын курамасы 5 алтын, 6 күмүш жана 8 коло медаль багындырышты. Мелдештин биринчи орундарын Анарбек Ишенбаев, Айбек Абибеков, Сыймык Жапаров, кыздар арасында Мырзайым Дүйшөбекова жана Шахида Нурмухамедова калышты.